Таң саарынан кайрадан калем алып, сени менен өткөрсөм жаштык түнүн, айтарым бул, турсам мен оттой жанып, догдурга эмес, сүйүүгө милдеттүүмүн. Догдурбек Юсупов акын, жазуучу жана котормочу. Ал өзүнүн чыгармачылык сапарында Кытай мамлекетине барып, атактуу Конфуцийден баштап Дуфу жана Либонун поэзиясы ага чоң таасир калтырган. Мына ошол сезимдер аны Кытай поэзиясын которууга түрткү берген. 2008-жылы Кытайда Олимпиада болбодубу? Ошо Олимпиадага Кытай жактын чакыруусу менен Кыргызстандан мени ошону Олимпиаданын чагылдыруу боюнча мени Кытай өздөрү каражатын өлөшүп ошо мен чакырышты да. Анан ошондо 12 күн жүрдүм. Аялда бүт баарын эметип анан ошондо Кытайга болгон жолугушуулар болду, ар кандай кездешүүлөр болду. Анан кийин ошол жерде адабий ишмерлер менен сүйлөшүп калган учур болот. Мурда эле Либо, Дуфу деген Кытайдын акындары окуп эметип жүрчүмүн. Анан келгенден кийин кызык окуя болду да. Келсем эле үйгө уулум, кичи уулум Кытай классикалык поэзиясы деген чоң китеп көтөрүп келип калыптыр. Анан барактарым, тиги арактарым жата берди. Бул болгондо дагы эл кийинкилерин которуп жүрүшөт. А бул тиги биздин доорго чейинки акындардын чыгармалары экен. Юан доору, Тан доору. Анан эле ошондон адегенде батын албай жүрүп туруп анан кызыктым да анан Арашанга жолдомо алып алып Жасырар чыгармачы үйүнө отуруп алып ошондо 12 күн баш көтөрбөй иштедим. Түркүн түстөгү көлөкөлөр мына ушундай аталыштагы жыйнак жарык көрүп, Догдурбек Юсупов Кытай, Жапон акындарынын ырларын, ошондой эле орус классиктери Чеховдон тартып Пушкиндин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Японияны Мырзагапаров, Сагын Акматбекке, Жылкычы Жапиевдер Жапонстанга барбай туруп эле Япония менен ооруп, ошолорду которо баштап жүрмөктү да. Анан кийин мен болсо Японияга барып 18 күн жүрүп, ошондо таасири болду дагы келгенден анан ошо булар Сагын Акматбекова Басиону көп которгон. Басионун мугалими Сайго. Сайгону которушпаптыр да. Мен ошол Сайгодон баштадым. Жерде ошо Сайгонун ырлары көбүрөөк. Анан кийин Басиону котордум. Ошончо башталды дагы. Анан кийин Расул Гамзатов мен башынан бери сүйүп окуган акыным да. Институт окуп жүргөндө ошондо кичине которо алчумун. Кызык Беттин, Анна Ахматованын котормолору бар жерде. Марина Цветаеваны, Андрей Вознесенскийдин. Анан ошол менен катар бул мен өзүм жазганда сатирада жазам, пародияда жазам. Мурунку жанагы Шүдүрүмдөгү издер деген китебиме кирген. Анан сатирага кызыгып туруп анан Чеховду баштадым дагы. Баш аягы бир 30 сатиралык кыска әңгәмелерин которуп койдум. Баткан күндүн эң акыркы нурлары түркүн түстө сууга келип чагылат. Досун карап жашын төккөн жолоочу өткөндөрдү эстеп алып сагынат деген саптар Кытай поэзиясынан которулган. Мына ушул чыгармаларды алгач Кытай тилинен орус тилине которулган жыйнактарды таап, анан орусчадан кыргыз тилине которгон. Күкүк сайрайт, алыс жактан кайгырып, калбадымбы мен өзүңдөн айрылып, тагдыр буйруп жолукпадык экөөбүз, жаз келсе да мурдагыдай кайрылып, күндөр өтсө барган сайын узарып, күчөп барат көөдөндөгү кусалык, жалбырактар жерге түшүп бириксе, биз алыстап эки жакка узадык. Каздар кайтып түнөктөрү буйурду, кабар эми келбөөчүдөй туюлду. Эки-экиден учат чабалыкейлер, аны көрүп көздөн жашым куюлду. Булардын эмеси, мисалы орустар журавли деп эметип атпайбы, турналар деп. Кытайлар гуси деп. Ушу булардын эмеси каздар. Түркүн түстөгү көлөкөлөр китебиндеги котормолорду акын алгач студенттерге окуп берип, аларга чыгышына орус поэзиялар туурасында кеңири айтып берди. Ал эми студенттер болсо махабат мекен адам жана жаратылыш жөнүндөгү ырларын угуп, Кытай, Жапон, орус элинин таланттарына баа беришти. Автор буга чейин бир катар ырларды жазуу менен бирге эл аралык арча сыйлыгын жегип алган. Досум менин кетеличи айылга,
ээн жаткан жерде эч ким оорушпайт, коркунучтуу бактерия жолукпайт, маанайыбыз дайым болот жайында.